Bizde yumurtkanı kurup jeyt da. Kebirler şu et jebeyizler gelip. Anан yumurtkanı kurup beret. Al halam boldu je aram boldu. Ошо эле ичте курулабы билбейбиз да. Токтор жолукту алынган болуш керек. Ошо биз билбейбиз да кайсы сковородкада курууду например. Тамаша айттым. Эгерде чочкон эти бышырылган сковородка болуп туруп, ошол 3 жолу жакшы жуулбаган болсо, анда жумуртка арам болуп калат. Ошого айтыш керек, биз жумуртка жейбиз, биз өзүбүз атайын сковород сатып келелик, башка аралашпасын. Биздин сковородка ушул, анан биздин табак ушул деп бөлүп койсоң, анда болот. Анан чочкон этин кууруп бүтүп эле жумуртка кууруп бере турган болсо, тукум харам. Асли жумуртка адал, бирок аралашып кеткен. Мисалы үчүн элестетип көр да, бакалашка суу адал да, адал, жакшы суу, ширин суу. Ачып туруп, бир тамчы алиги балдар келдилер, бир тамчы сийгизип койсок, эмне болду? Болбой калат да. Бир аз эле бир тамчы го десең болбойт да. Же болбосо бир кызы менен барып калды, кичине эле эме кылып, зына кылып коем десең, деле харам болот да. Ушундайды кичинеси ham харам, аныкы болбойт мисалы үчүн. Болбойт, Ошо окуяларыңдай болот да, биздечи. Болбош керек. Обед мезгилиндечи ушу эт жебей. Аны сууга пиширип бер дегенде. Кабыгын ачып алып жей бересиз. Аялынын сүтүн эмип алса, бир тамчы ичип алса, өз аялы ага апа болуп калабы дейт. Апа болбойт. Бирок арам. Анткени ошол бала 2,5 жашка чейин башка бирөөнүн сүтүн ошонун баласы болуп калат да. Анан адашып жанагыдай сүтү көп болсо, саап койсо, уртап алган болсо, ондан апасы болуп калбайтбы? Бирок ошол эмген арам ичпеш керек аны, болбойт. Бала 2,5 жашка чейин эмизилет, андан ашык эмизсе жакшы эмес шарият боюнча. Разаат өкүмдөрү бала 2,5 жашка чейин сабит болот. Анан чоңоюп калган адам ичип алган болсо, никеси бузулбайт, никеси ондан бузулбайт. Бирок кылган иши туура эмес. Истигфар айтып койсо, ошо менен иншалла күнөөсү кечирилет деп күмөн кылабыз. İlgari şeytan astagfirullah kızık söyleyip de bir sırası men aş bolsun da aytıp alıpmın da biröөгө çadat bolup ketip televizordan. Aş bol bolgondan ошондо ичиң жарылып өлүп калат деп айтпайсың да телевизиондо болуп. Aş bolsun, эмне дейбиз aş bolsun, бирок арам ошо. Ырыскынын тамакка киргени адал эле ырыск, арам эле ырыскы. Бирок о болбойт негизи. Анан болот деп курсак ачкандар издеп жүрбөсүндөр. Түшүнбө көбүнчө ажаткананы көрөм, ар кандай абалда корко берем. Түндө даратканага барып жатсаңыз көрбөйсүз да, ошо даратканага барыңыз келе, ажаткананы көрө бересиз. Ошого тамакты азыраак жеш керек, кечинде уктанды тоюп албаш керек. Алдыдан кийин жебегенге аракет кылыш керек. Сууну азыраак ичип уктасаңыз, дараткана көрбөйсүз, бейишти көрөсүз иншалла. Аялым эркелеп, фитнаны көп сүйлөп коет, бирөө менен жакшы мамиледе бол десем, кайра эле кайталай берет дейт, дуа кылабыз иншалла. Анан мен ушундаймын деп ушинтет кээ бир адамдарчы. Оңдошуң керек ушундай болбой эле. Ушундаймын, туулганда жылаңач төрөлгөнсүң, көчөгө жылаңач чыгып кеткен жериң жок, ушундаймын дебей. Кийинип чыгып атпайсың, анан менин характерим ушундай дей берет бирөөлөр. Оңдошуңдай болсо, сен эрке болсоң, мына эркесең, эркелиң өзүң эрке. Оңдошуң керек ошол нерсени. Таң кала берем, мен ушундаймын. Ошентип жүрө бересиң өмүр бою. Оңдош керек. Bir эженин суроосу 80 жашка кирген кампирдин суроосу. Bir катынды багалбай отуруп, экинчини алганга болобу? Кампирге мынча зарыл болду экен бул суроо. 80ге чыкса өзү. Анткени кече бир жерге барсак, бир 85теги чала айтып атат, ушу экинчи аял алган деп таргып берип койбойсуз. Мен айттым, сизге канчалык муктаждыгы бар бу экинчи аялдыкы? 85теги кем экен да. Анын сыңарындай биринчисин бага албаган, экинчисин алганга болбойт. Анан багала турган болуп, байбичеден корккондор бар го, буларга дагы болбойт. Адилеттүүлүк кылгандан корко тургандар бар, буларга дагы болбойт. 100 эркек ошонун бир 5-өсү гана алганга жарабаса, калганы жарабайт. Курсагың ток болсо эле, кийимиң бүтүн болсо эле, адамдын курсагын тойгузуп катын багала турган болсоң эле ала бересиң деген болбой турматты бир тууганым. Зарылчылык болуп калат. Аялы төрөбөй калат, орукчан болуп калат, энесин багыш керек болуп калат, аял орукчан болуп жардам бериш керек болот, же башка бир себептер болуп калса, ошол себептерден улам алса жараша турматты бир тууганым. Анан токолду бекинип алып алат. Анан байбиче билгенде дароо талак берип бияка кирип кетип, токолду этегине кирип кеткендер бар да. Олорго катын алганга болбойт экинчиге. Ошо биринчи катын келешин күнүгө жылтыратып, жууп тазалап, кампиржан деп кампир ака